Кээде даараттын ордуна жуунганга туура келет. Ошондо башты жубай эле денени жууп, аягында оозду, мурунду чайкап, башка масык тартып койсом болобу? Же кайра даарат аламынбы? Гусул болгон деген сөздү ушундай кылып айткан го дейм. Жок, мындай. Гусулдан кийин кайрадан даарат алуу макруh. Буну жакшы билип алыңыздар. Гусулдан мурда даарат алуу бул сүннөт. Гусулдан мурда даарат алып, анан кийин гусул кылыңыз мейли. Гусул кылдыңызбы? Бул дааратты дагы басат, гусул либойын басат, болду. Кайрадан алышыңыз сизге макруh болот, ал исрафка кирет ал. Ошон үчүн өзү гусулдун тартибин угуп алыңыз. Гусулдун тартиби туган биринчи түшүркөгөндө же кошулганда бошонуш керек. Андан кийин ошо нажас тийген жерлерди жууш керек, истинжа деп коет. Кийин даарат алыш керек. Намазга даарат алгандай. Болду. Намазга даарат алгандыңызбы? Эми анан жуунабыз. Жуунганда кандай эки түрү бар. Биринчи оң ийинден баштайсыз. Анан баш, анан сол ийин. Же болбосо баш, оң ийин, анан сол ийин. Ушуну 3 жол. Бир жол жууган фарз аткарылат. Ар бир түк чыккан жер кургак болуп калбасын. Тахта кулли ша'ратин жанабатын дейт. Хазрет Али разияллаху анху айтканы, ар бир түктүн түбүндө жанабат бар. Демек ошол жерде гусул кылыш керек, жууш керек деген сөз. Ышкалап коюш керек. Ышкалаганда сакалдуу чачтуулөр сөзсүз жакшынакай сууну киргизиш керек. Зерикпеш керек бул. Гусул бизде чоң ибадат.